ушундай аппараттарга кененине түшүндүрөлү деп азыр срочно эле тартып атабыз. Бул жактагы мындай кир болуп аткандарына, грязь болуп аткандарына түшүнүп коесуздар. Булар былтыр сезондон кийинки эле калган, азыр сезонго даяр эмес. Жуу тазалоочу иштери боло элек, срочно тартып атканбыз. Сиздерге азыр бул жакта ушундай аппараттарыбыздын кандай өзү болуп, от менен болгондо кандай, ток менен болгондо кандай ушундай кененирээк түшүндүрөлү. От менен болгондо мындай печкалар турат. Буга көмүр, биз основной көмүр жагабыз. Бул көмүр менен кетет. Жана ток менен дегенде ушунун эле өзүнө да еще плюс жана спираль коюлат. Ар бир сушкага 15 киловатт ток керектелет. Азыр жакыныраак тартканда бул ичинде мындай тартсаң, бул жерде мотору жайгашкан. Анан мына ичкерисинде могу жакта спираль жайгашкан. Уже көрүнүп атат. Жакыныраак тартып койсоң, ошо ичинде спираль жайгашкан. Жана туугандар, бул азыр ушу сушилкабыздын вместимость бул 800 кг, бул 60 поддондон турат. 800 кг атат. 900 кг чейин. Туугандар, анан жана ичин айтып кеткендей эле ушул былтыр бойдон али жуу тазалоо иштери боло элек. Поддондор ушундай болот, туугандар. Ар бир поддонго 14 кг, 15 кг чейин бизде могу кайналы салынат, мынча слива, чернослив салынат. Бул ошол бир батканда 800-900 кг чейин батып, бул 1,5 суткада полный ургап чыгат. Башынан баштап, бул этегине чейин полный ургап чыгат. Жана бул өзүнө циркуляция болуп, ар бир катарда бизде мындай жакыныраак тарсаң, мындай өзүнүн тешикчелери бар. Ар бир мына стойкалардан шамал чыгып, анан ар бир катардан ушундай тешикчелерден шамал чыгып, ушул шамал аркылуу кургайт. Жана сиздерге дагы түшүнүктүү болсун деп, азыр печка азыр жок. Только электрический болуп эле жасалганын көрсөтүп берели. Бул жерде мынакей печка ордуна жалаң ток кирген, бул ичинде спиралдар бар. Ушундай болуп жалалат. Анан туугандар, бул мынча айтканда бир ордунан жылбай турган эле сушкалар. Эсили ордунан жылдырып, жана бул мынча айтканда эконом варианты болуп жасалган. Мындай болуп өзүбүздүн лайдан эле кирпичтерине урулуп, бул жактар жасалган. Жок, бизге мындай кандай десек, талабы бар кандай болсо, мисалы үчүн полный ошо сиздердин айтканыңыздай жасап беребиз. Аркасына пеноплекстерин каптап, үстүнө полный эч бир жерге мындай ылай кирпичти колдонбостон, жана бир жерден бир жерге жанагы манипулятор менен көтөрүп алып барып иштеткенге дагы ыңгайлуу болуп сиздерге жасап беребиз. Бул азыр ушул ордунан жылбай турган болуп, жана эконом вариантта жасалган сушильный аппараттар ушундай болот. Жана бизде заводской дагы сушильный аппараттар бар, бирок алардын баалары анча кымбат болот. Жана биздин баалар, туугандар, 3 бөлөк болот. Сушильный аппараттарды 3 түрдө жасап беребиз. Жана клиенттин айтканына жараша жасап беребиз. Мисалы үчүн, могу 800 килограммдык сушильный аппараттарыбыздын баалары өзүнчө болот. Анан 1 тонна 100 бата турган сушильный аппараттарыбыздын баасы өзүнчө, жана 1,5 тонна болуп 3 түрдө жасайбыз негизи. Если сизге 500 килограммдык, 300 килограммдык, жолбузда чоң 2 тонналык керек боло турган болсо, ошол ордунда сүйлөшүлүп жасалып кете берет. Баалары ошол кимге керек болсо лично өзүбүзгө жазсаңыздар, өзүбүз сиздерге да түшүндүрөбүз. Азыр ушул турган сушильный аппараттарыбыздын, бул эконом вариантта жасалган аппараттарыбыздын баасы 140 000 сом. Полный ушул материал өзүбүздөн болот, өзүбүз жасап беребиз. Сиздерден мындай болгон стена керек болот, аркасында арка жагы стенанын 2,20 болот бийиктиги. Анан мындай болгон тегиз стяжка коюлган место болсо эле болот. Калган ишти биз полный өзүбүз кылабыз. Канчалык местаңыздар кенен болсо иштегенге жакшы, ыңгайлуу болот. Жана сиздердин азыр бул жерде биздин
сактоочу жайыбыз бул жерде жок. Бул жерде ушу жана сынып эле кирип кайра чыга турган жерди көрсөтүп атабыз. Жана электрический кран дегендерге сөз айта кетчү нерсе, сиздерге обязательно 15 киловаттан өйдө жана 3 фазага разрешенияңыз болушуңуз керек сиздердечи. Жана мындай от менен ылдырам дегендерге бул кадимки 220га иштей турган моторлорубуз турат. Бул кимге кызык болсо байланышып өзүңүздөр, биз объемго жараша заказдын, мисалы үчүн биз буга чейин Таласка, Ошко, Жалал Абадка, Бишкектин өзүнө барып да жасап, буларды ишке киргизип бергенбиз. Туугандар, мына бул иштерди биз өзүбүз муну ушуну жасап, орнотуп, ишке салып беребиз. Өзүнүн регулировка кыла турган жерлери бар. Ошо биз өз ичине сиз эмне кылсаңыз ошого салып, өзүнүн регулировкаларын кылып, сизге полный ишке салып беребиз. Байланыш бериңиздер, номерлерди калтырып коебуз.